73 жаштагы апасын кыйнап өлтүргөн. Чүйдүн пригородный айылынын 34 жаштагы жашоочусу 73-төгү энесин өлтүрдү деп шектелип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 30-июнда Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө киши өлтүрүү фактысы боюнча билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу уктоочу бөлмөдө аял кишинин кыйнап өлтүрүлгөн сөөгүн табышкан. Каза тапкан 73 жаштагы аял экени белгилүү болгон деп айтылат маалыматта. Аталган факты боюнча жаза кодексинин 130 киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Натыйжада аялды өлтүрүүгө шектелип, анын 34 жаштагы уулу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мындан тышкары тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери батирден диний багыттагы 5 китеп менен кол жазмасы бар калемди табышкан. Буларга дагы экспертизалар дайындалган. Окуя териштирилип, сотко чейинки иш уланууда. Булак Макс ТВ KG. Таласта өгөй атасы 3 жыл бою зордуктап жүргөн кыз кош бойлуу. Акыйкатчы институту Талас облусунда өгөй кызын 13 жаштан баштап 3 жыл бою зордуктап жүргөн кишини таап, жазага тартууну укук коргоо органдарынан суранда. Бул тууралуу институттун сайтында маалымдалат. Маалыматка ылайык, омбудсмен аппаратына Талас районунда секелектүү өгөй атасы зордуктап, кыздын 5 айлык боюнда бар экени жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милиция шектүүнү таппай жатканын жана кызга психологиялык жардам керектигин билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүгү аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып 29-июнда арыз жазган. Ал арызында 1971 туулган жолдошу ББ менен 2014-жылдын 10-майында баш кошуп, ортодо 2 балалуу болушканын айткан. Мурунку күйөөсүнөн 3 баласы бар. Күйөөсү уруп сабаганына карабай, дагы бир күйөөдөн чыкты аттуу болгусу келбей, чыдап жашап жүргөн. 2019-жылы Кызылай коомунун жардамы менен баласынын жүрөгүнө операция жасатканы Корея өлкөсүнө кеткенде, күйөөсү биринчи никесинен төрөлгөн. Ошол кезде 13 жаштагы кызын зордуктаган. Бирөөгө айтсаң апаңды, бир тууганыңды өлтүрүп коем деп коркуткан. 3 жыл бою үйдө эч ким жок кезде пайдаланып, күч колдонуп зордуктап жүргөн. Азыр кызы 16 жашка чыккан. Милицияга арыз жазгандан кийин күйөөсү качып кеткен. Арыз акыйкатчынын көзөмөлүнө алынганы айтылат. Булак Назар Ньюс KG.